Кадырлуу күнүңүздөр менен урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда Шашкедеги Дил маек уктуруубуз. Биздин студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл акыны, даңк медалынын ээси, Байчечекей журналынын башкы редактору Токтосун Самудинов. Микрофондо Назира Абдукаимова. Токтосун агай менен көптөн бери акындык талант тууралуу дил маек курууну максат кылып жүргөн элем. Бирок бул жолку да агай алдыда келе жаткан СССРдин эл артисти Эстебес Турсуналиев тууралуу эскерүүнү каалап келген экен. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн демекчи, урматтаган, сыйлаган улуу инсанды эскерип, анын артыкчылыгын баалап, өзгөчөлүгүн баса белгилеп, улам кийинки муунга айта жүрүү адамдык парздын жана адамгерчиликтин эң мыкты үлгүсү болсо керек. Ошентип, Токтосун Самудинов агай менен Эстебес Турсуналиевден баштап, аны менен үзөңгүлөш жүрүшкөн Токтосун Тыныбеков, Тууганбай Абдиевтерди дагы сөз кылып өттүк. Эмесе ошол маекке чогуу назар салыңыздар. Токтосун агай, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди көрүп, сиз менен сүйлөшүп, маектешип жатканыма кубанып отурам. Сиздердей адамдардын бизге сөздөрү, эскерүүлөрү керек да. Анан эми мына бүгүн 5 апрель, туура бир айдан кийин 5 майда атактуу төкмө акын Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгы болот. 90 жашка толмок, көз тирүү болгондо. Сиз дагы ушу көркөм сөздүн өкүлүсүз. Бул юбилей сизди кандай ойлорго салат? Ал адам тууралуу кандай эскерүүлөрүңүз бар? Эми адабияттын, өнөрдүн адамы болгондон кийин ошол кесиптеш дейбизби, тагдырлаш дейбизби? Ошондой улуу агаларыбызды, көзөткөндөрдү эскерип жүрүү бул өзү моюндагы парз. Ошол парз дегеним эстекем кандайдыр кече эле көзү тирүү кишидей эле өтүп кеткенине 10 жылдай убакыт болуптур. Мына 90га келатат. Анан кыргыз элибиз, атпай журтубуз, ардактаган адамдарыбыздын көзү өтө берет экен. Тагдыр ушундай, жазмыш ушундай. Бирок артында калгандар, эли журту, күйөрмандары, мына жаштар силерге окшогон. Анан мүмкүнчүлүктөр жакшы да, радио, телевидение деген чыкты. Анан тышкары жанагы гаджеттер укмуштай болуп атат. Азыр жаштарыбыз, неберелерибизден өйдө талашып көрүп атышат. Ушундай шартта улуу адамдардын көзү өтүп кеткен, биздин көнүрбөс булагыбыз болгон ооз-эки чыгармачылык, фольклор, ошолордун адамдарын эскере жүрүү бул зарылчылыкта болуп калды. Анткени турмуш ушунчалык тезде өтүп атат, көз ачып жумганча эски нерселердин баардыгы унутта калган нерселер, учурлар көп болуп атат. Эми эстекемде биз мен андан бир топ эле жаш кичүү элем, бирок баягы адабиятка кызыккандан кийин, сөз өнөрүнө кызыккандан кийин а киши менен мындай жолуккан учурларым, аңгемелешкен учурларым көп болчу. Эстекем өзү 8 жашында эле комузду үйрөнүп, ошо комузга чоң дилгир койгон улан экен. Атасы дагы комузду жакшы чертчү экен. Тегирменчинин уулу экен. Эми согуш жылдарында, согуштан кийинки жылдарда тегирменчи деген өзү айылда эң эле барктуу, кадырлуу адам болот эми оокат кылганга. Анан тышкары энеси сөзмөр киши экен. Ошону эскерүүлөрүндө өзү да айта жүрчү, жолуккан учурларда дагы. Эми эстекемдин мына эскерүүлөр деген китеби чыкты көп жылдар илгери. Ал бир топ эле чоң тираж менен чыккан экен, колго токтобой элдин баары алып кеткен. Ошол китеп ушул вакытка чейин сакталуу. Эми китептин бир жакшы жери баягы радио, телевидениедан дайыма көрө албаган нерселерди ушу китептен каалаган учурда окуйсуң, каалаган учурда алдын чийип, эскерип, ошондойго жакшы экен. Ошон үчүн мына куудул адамдарыбыз, төкмө, мына азыр деле жаштар чыгып атат. Мен ошолорго сунуш кылар элем. Ошо калем деген, кагаз деген, китеп деген оңой нерсе эмес. Ошону кагазга түшүрө жүрүш керек да. Анан эстекемден ошол эми 16 жашында филармонияга келип кирген экен. Анын багы биздин кыргыз элинин багы десек болот. Алымкул Үсөнбаев деген эмне деген залкар адам болгон, ошо тайекеси экен. Анан апасынын ушунчалык
эми энеден башка эне жок дейт. Адам баласынын эң биринчи тарбиячысы, колдоочусу бул эне болот экен. Айтып келишет го, мына еврей балдарын ошол энеси еврейка болгон үчүн, ошон үчүн балдары да ошондой болот экен. Абдан таланттуу дагы, элге чоң кызмат кылганга жарамдуу адамдар болот экен деп ошондой эле биздин кыргыздын энелерибиз дагы ошондой энелер чыккан албетте. Анан ошо Эстекемдин өзү да көп айтар эле ушул апасын. Тиги Алыкеме Алымкул Үсенбаевка: "Ай айнанайын, сен тааке, сен мынау 10 бала төрөгөн экенсиң, 10 баладан Эстекем эле калган экен. Ошол мынау жалгыз уулумду, мунун дагы көкүрөгүндө дарты бар. Атасы согуштан келбей калды. Бери экинчиден жалгыз карындашы бар эле, адагы көзү өтүп кетти мынтип боздоп жүрүп. Ошон үчүн муну жетелеп жүрүп этеңен кармасын сен. Муну ошол адам кыл" деген чоң суранычы бар экен. Анан өзү чоң жүрөгүндө талант ойноп турган бала 16 жашында Алыкем филармонияга киргизет. Ошондон баштап көкүрөгүндө чоң таланты бар баланын жанагындай тегерегиндеги Осмонкул, Калык айталып, Алымкул агабыз, ошолордун чоң касиетинен улам мындай кыргызга унутулгус дагы, таланты көнөргүс дагы, экинчиден кыргызга кылымдар кызмат кыла турган адамыбызды биз Эстекем Эстебес Турсуналиев деп айта жүргөнгө, ана мына бүгүнкү күндө мына мен зарылчылык болду, керек болду, ошо айтпасам болбой турган сөздөрүм бар эле. Ошондон улам Эстекемди бүгүн эскерип отурууга туура келип отурат. А кишинин айтып атпаймынбы, мына саяпкер мыкты болсо кунамбы, тулпарбы, күлүк боло тургандай эле. Осекем айтчу экен: "Ай, мына мурду барбайган, оозу жалжайган мына сенин жээниң болот экен, Алыке. Ушуну мага бер, мен эриштип жүрүп муну адам кыламын, муну чоң акын кыламын" дечи экен. Чын эле эриштип жүрүп адам кылганын тагдыр, тарых баардыгы күбө болуп отурат. Анан эми бу Эстекемдин көп эле айта турган сөздөр көп эми бул киши жөнүндө. Анан бир тагдырыбыздын бир жакшы жери, замандын жанагы электрониканын заманы болду, радио, телевидениянын заманы болду. Көп нерселер жазылды, көп нерселер жазылбай да калды. Жазылбай калганы мына өзүң радионун кызматкерисиң. Ал эми анчалык деле кыйынчылыкка турмак эмес. Бул кече эле өтүп кеткен киши Эстекем дагы. Мына Тууганбай Абдиевдики деле көп жазылбай калган экен. Мен бир жылдарда Эстекемдин эскерүүлери бул эми өтө теңдешсиз чебер адам эле да, сөзгө дагы, үнү дагы, өңү дагы, жанагы театралда, искусствода айтат, артистизм дейт. Ошол айтып аткан кишиде бир роль ойноп аткандай, элге бир жагымдуу бир сезимдерди калтыргандай бир адамдар болот. Мимикасы дагы, интонациясы дагы. Ошондой керемет адам эле. Бу Эстекем айтып атканда эмнени айтсын, эмне кара сөз айтабы, же болбой турган болсо ырдайбы, же эскереби, ал тургай Эстекемди башка бирөөлөр да айтып жүрүшөт. Манас айтканын мен да бир угуп калып таң калгам. Жакшы айтчу дешет. Манасты ушул Эстекем бир топ созуп айтканда, ошону жазып калганда бизге бир чоң байлык болмок экен. Анткени эми албетте биз Сагынбай атанын айтканын укпай калдык. Бирок Саякбайдыкы эми күпүлдөтүп айткан, манасы адагы бир керемет эле да. Бирок Эстекем айтканда манасты, үнү бир шаңдуу үнү бар. Aveke bolboy kalgan ekensin, kalmaktардан kabul jep, aveke olboy kalgan ekensin, oyronun bana sölgönde, oyup jerge gömgönde, oyrot kalmak mancuga, oşonda tartı versençi, kıranın bana sölgönde, kım kapka çulgap kömgönde, kısılın öçüp öngünden, kıyın gündü görgönde, oşonda tartı versençi, bundan görün aveke batırın bana söldü dep, tibini batangdı bile gelsin. Para geldi. Ha, mani keri verirse
келсең бұл күнде, мақтанып қалма қалбайбы, аққұла чабдар мұзбұршақ, ананы тартып албайбы, қынуысына кірген соң қызық түгінде салбайбы, қыжылдаған итманжы қызылың чоқып қалбайбы, төреңденіп баспайбы, төріңе құдық қаспайбы, төріңе қамшы шаппайбы, төрттілік малың шашпайбы, төрелер самат енчілеп, бесіңе мөрін тақпайбы, сұлу зайып қойнына суық қолын салбайбы, өзгерсін деп дилиңди, өзінің дилин танбайбы, тик бақтырбай манжыға тилиңди байлап салбайбы, ағайран қырғыз қажылдап тимеле қалмақта сөйлеп қалбай. Гүлпеңім күнде тұрғанда күлікті қанды берейін, күшеген екен бұғапыр, бүгін күлпілдешіп көрейін, айдыңым айдай тұрғанда арғыма қанды берейін, алжыған екен бұдоңыз алпырышып көрейін, атпай қырғыз үрт үшін ажалым жессең өлейін, жігіт бірі қолдаса жинылғанын төгейін, сасыған доңыздарыңдың сасайын қолға берейін, қачқыла барың жолымдан қалмақты беттеп келейін, ұшы қажылдаған қапырды мен бүгін қалтымын жерге төгей. Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан Махаббат дастаны кино тасмасындагы Эстебес Турсуналиевдин айтуусунда Манастан үзүндү болду. Эстебес Турсуналиевдин Манас айтуусу өзгөчө эле. Анын шаңкылдаган үнү, чеберчилиги уккан кулактын кычуусун кандырчу дешет. Бирок аттың ал тасмалар сакталып калган эмес экен. Эстекемдин бир эскерүүсүндө жүрөт. Бир жерге барып отуруш болуп, ал кезде ошол баягы башкарманын үйүндө чай иччи, андан башка мейманкана жок, башка шарт жок, машина жок. Анын өзү да көп эскерели. Биз араба менен бир айылдан айылга алып кетет, бизди арабанын теңинде биз отурабыз, теңинде дарыбыз коом болор эле деп. Анткени эми баягы калем акы сыяктуу, экинчиден эми колхоздо андан башка сүйүнтөр берер эч нерсе деле жок да. Эми баягы сый оокат болот дечи. Бирок ошо мына айылга жакынкы биздин мына менде Сокулуктамын, ошо биздин айылдарга көп келер эле Эстекемди мен көрүп да калдым. Токтосун Тыныбек экөө биз жерге отуруп алып көрөбүз. Анда эмне балалык кез. Ошондо Эстекем экөө сүйлөшүп бир куудул сөздөрдү айтып көрсө, ошо аябай эле жаш кез экен, ошо 20-22деги кездер экен жаңы. Анан ошентип Эстекемди асыресе Осмонкул Көбөрүч жүрүп таптаган экен, баягы күлүктү таптагандай. Мекенчилдик деп коебуз, патриотизм деп, элди, журтту, элибиздин тилин, тагдырын, маданиятын дайыма жүрөгүбүздө сактап жүрүшүбүз керек. Ошондой адамдарды кастарлаш керек. Эми Эстекемди Казак ССРнын, ал кезде ССР деп коебузбу, жана ССРден кийинкиде Казактын эл артиси деген наам беришти. Биздин кыргыздыкы өзүнчө болду го, анан ССРдин эл артиси деген наам берди. Демек, Эстекемдин канаты, көркөм дүйнөсүнүн канаты аябагындай кең жайылган адам экен. Назарбаевди айтышат, бир күнү ошо Эстекемди маңдайына алып алып, көп нерсени угуп, көп нерсени айттырган экен да, таң калган экен. Эстекемди өзү таласта чоңойгон, казакчада ырдай билген, казакчада домбураны чертеп билген. Үнү дагы бир шаңкылдаган бир сонун үнү бар эле го. Үнү анык шаңкылдап, өзүң айткандай, эми бир керемет эле да. Өзү дагы жана мимикасы дагы айтканда. Анан ошо Назарбаев Эстекемди бир жерге, өзүнчө ээн жерге алып алып, аябай уккан дейт. Өзү дагы Назарбаев адабиятка кызыккан, өзү дагы акын чалыш адам эмеспи? Гимнин автору Казакстандын. Өзү да домбура жакшы чертет дейт. Анан ошондо бир отурушта Эстекеме комуз чертип отурса, домбураны бере койгон экен. Эми чертер бекен, черте албас бекен дегенсе керек. Ошондо домбураны бир ойноткондо Назарбаевдин оозу ачылган деп атпайбы? Эми бул таланттуу адамга чексиз талантты деле берет экен да. Ошондо Назарбаев айткан дешет. Бу Эстекеме падышанын даражасындай көрө турган адам экен. Бу кишиге Казакстанда дагы Кыргызстандан кем эмес шарт түзбөсөм болбойт экен деген тилегине Эстекем кетип калды. Эмне кылабыз? Дагы да шүгүр дейли, Эстекемдин талантына чексиз деген, мисалы мен деле калемдин адамы болгондон кийин
Оозеки адабият, фольклор деген биздин башат булагыбыз да. Ошондон кан тамырыбыздан, ошодон тараган биздин тамырыбыз да ошондо. Анан эми мына азыр көп акындар чыгып атат, төкмөдө айтыштар болуп атат. Бирок Эстекемдин мектеби жок. Ошо Эстекемдин үнүндө, Эстекемдин даражасында, Эстекемдин аракетинде нерселер кичине азыраак болуп атат да. Эми замандын өзгөргөнүнө дагы себепчи болуп кетти. Анан эми бул жаш эле кезде башталат экен, бала кезде эле акындык өнөр. Экинчиден, акын деген көз каранды болбош керек. Арзымат акын деп ушул убакка чейин тагдырда калды го. Кыргыз адабиятынын Оозеки адабиятынын тарыхында кандайдыр бир жек көрүмдүү катарында бирдеме десе эле арзымат десе эле эсибизге келет. Ал кандай акын, кандай жазуучу, кандай төкмө экенин биз билип калдык. Анан эми ошо мен ошондон улам бир нерсеге өткөндө барактап отуруп таң калдым. Ошол Эстекемдин ошо 14-15 жашында колхоздун башкармасы элдин алдына чыгарып алып ырдатыптыр Эстекемди. Ырдабайсыңбы деп. Ошондо райкомдун кишиси да катышып отурган экен. Эми таланттуу адамдарды жакшы баалашат эми заманда. Ошондо колхоздун башкармасы Токтоналы деген киши башкарма болот дагы. Эстекем ошондо ырдаптыр. Мен жанагы акындык өнөрдүн баатырлыгы, чечендигинен дагы жүрөктүүлүгү, экинчиден жанагынтип тартынбай айткан ушу мисал келтирейин деп айтып отурам. Токтоналы агага башкармалык жеткенде буудай сеппей чөп сепкен, жерге сыйбас көп сепкен, айдалган аттар союлган, сепкен киши тоюнган, үңүлсөң дагы 1000 курдай, ичинде жок бир буудай деп ырдаган экен. Ошондо башкармадагы жыгылган дейт. Ой Эстеке, мен сени муну күткөн эмесмин деп. Анан жанагы райкомдун кызматкери Эстекемди ого бетерден жактырып калып, көп нерседен сыйлыктар берип, көтөрмөлөп жүргөн экен. Ошентип Эстекем өз киндигин өзү кескен. Экинчиден чынчылдыгы, акыйкатчылдыгы, тартынбагандыгы азыркы акындарга да үлгү болуш керек. Мына бизге да үлгү болуш керек. Токтосун ага, эстебиз Турсуналиевди эскергенде шак эле эсибизге Жаныбек менен Гүлбайра түшөт да. Аны эми баягы Райкан Шукурбеков жазган болуш керек эле текстин. Анан бирок Эстекең ырдап чыгып, тим эле ошол учурдагы кыргыз журтчулугуна дуу эле дей түшкөндө Жаныбек Токойду аралап келатса деп эле башталат го. Анан Анделеги дагы эске түшөт. Эми Анделек биринчи ырдап жүргөн ыр экен. Ошо биринчи Анделек деле бир кызыгыр өзү. Мисалы мен да айтып атпаймынбы, акын чалыш адам болгондон кийин мен муну кичине изилдеп калем менен окуйм да. Ал кадимки ошо бала кезде, мындан көптөгөн жылдар илгери фольклордун таасириндеги адам чоң жазма адабияттын айталык, мисалы жазма адабият катуу өнүктү го бизде. Момор Султановдон баштап Миралиев, Жусуев агабыздан баштап 60-жылдары. Ошондой. Ошондун даражасындагы ыр деп эсептейм да. Себеби 10 жашында, 11-12 жашында ыр өзү чыгарган экен. Бир түрүп мейиске салыштырат, бир түрүп коонго салыштырат, бир түрүп жүзүмгө салыштырат. Ошентип улам бир жемишти санап айткан ыры. Экинчиден обону да сонун. Мен азыр тим эле өзүм да ырдагым келип кетет да. Ошончалык сонун. Анан өзү да көп айтып калчу Анделекте. Анан ошо Анделектен улам менин атымда Анделек болуп кеткен деп жүрчү. Анделек бала деп тамашалашчу деп. Анан эми айтып атпаймынбы, мына сатиралык мындай бир куйкум сөздөр, учкул сөздөр Эстекемдин өзү айткан ырында да, аткаруучулугунда дагы укмуштай сонун. Эми мисалы Жинди суу деген эмне деген эми Райкан ага менен аганын ырдары албетте. Эжелки турмуш азыр анчалык деле жаңылыктай сезилбейт. Бирок биз абдан мукам үндү уккубуз келе берет да. Анан эми айтып атпаймынбы, Осмонкул абабыз аябай ыраазы болуп, мунун талантын баалап көп алып чыкчу экен. Анан эми Осекемдин өзү да Эстекем айтып калчу, Осекем мындай бир жана импровизация деп коет. Жок жерден көзүнө көрүнгөндү ошол эле замат айтып, элди кыраангытка күлдүрүп, же сөзгө чыгып, же бирөөнү кичине анча-мынча ыза кылып койгондой бир чоң таланты бар киши эле деп баалачу эле. Эстекемде да ошондой бар болчу. Мен эсим мына Панфилов районунда бир кезде өзү да айткан, китебинде да чыгып жүрөт, бир Күрпүлдөк деген айыл бар экен. Анан эми ошол Күрпүлдөк деген айылга Эстекем, Осекемди ээрчип барышат. Барып бир 3-4 бригада болуп барышкандан кийин
Анан ырдап концертти баштап отурган учурда эле баягы үлпүлдөгөн чырак ал кезде мындай электр иштебеген кези. Анан ошо үлпүлдөгөн чырак өчүп калса эле анан кийин ала көлөңкө болуп эле эл башкачараак болуп калат. Ошондо анан Осеке мырдабатып эле ырын башкага бөлүп мынтип айткан жери бар эмеспи? 4 бригадда бир чырак. Төмөндөн шамал ыркырап, акындын ырын оозунан шамалы алып кетет зыркырап. Айлан айын жаш балдар олтурушпай чуркурап, аркы терки баспастан олтургулатын чырак. Антпесеңер Осмонкул оозундагы сөздөрүн токтотуп коет кымтылап. Жигиттер жатат ал жакта, келин кызды чымчылап, чымчыласа чырчыгат, коюңузчу агай деп кооз назы күн чыгат. Деп айтканы демеле таң кала тургандай нерсе да мына акындык өзгөчө төкмөлүк өнөрдүн касиети ушунда. Мисалы эми биз андан алыстап кеттик. Эми жазма акындардыкы биз эми отуруп алып миң жолу чийип, ойлонуп толгонуп кетип тутуп ыргытып. Ага булардын жанагынтип ар жагындагы дайранын суусундай эле агып турган өнөрүнө аябай таң кала турган өнөр эми бул эми. Урматтуу радио каармандар, сиздер угуп жаткан Шашкедеги Дил маек уктуруубуз маектешим акын Токтосун Самудинов. Токтосун агай менен көз өтүп кеткен улуу инсандарды, залкар таланттарды сөз кылып жатып, ушундай чыгармачыл адамдардын артында турган, алардын чачып таштап койгон чыгармаларын аздектеп чогултуп, эл алдына чыгаарда жакасын кирдетпей, сынынан кетирбей, бапесте отурган өмүрлүк жубайларынын мыктылыгын, аялдык улуулугун дагы сөз кылып өттүк. Токтосун агай, биз мисалы Алымкул Осмонкулдарды көрбөй калдык. Бирок Ашкеңен баштап Башарал Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, анан мына Замирбек Үсөнбаевга чейин ошо бала кезде Советтер Союзу кезинде көрчүбүз да. Анан көбүнчө Эстекем десе, Эстекемдин напарниги деп коет го орусча, мындай өнөктөшү катары Тууганбай Абдиевди билчү элек да. Жанагы Матовдун Бегимай менен кинодо дагы аткарат го, Тууганбай агай аткарат, бирок Эстебес Турсуналиев ырдайт. Мына ушунда дагы бир сыр жатат да. Албетте Тууганбай дагы мисалы мен баалайм, үнү да жакшы болчу, акындык өнөрү да, таланты да жакшы болчу, адамгерчилиги да мыкты киши болчу. Анан ушул Дооронбек досубуз ошону режиссер катарында айдалып, мүмкүн звук режиссерлору да тандадыбы. Ошол Эстекемдин үнүн бергени аябагандай сонун болгон да. Аны аткаруучулугу да, үнүн дагы, тембри дагы, анан ага карабастан тиги Тууганбай артисттик экрандагысы кебетеси да аябагандай сонун. Ошон үчүн баягы эгистин сыңарындай кишилер эле экөө. Албетте Эстекемен кичүүрөөк болчу. Бул кишинин мындай ырдоо манерасы башкачараак болчу Тууганбайдыкы. Бирок бирин-бири толуктап, бирин-бири кошумчалап турар эле. Эми Эстекем көбүнчө Эстекемден улуураак го Токтосун Тыныбеков. Ал экөө жүрөр эле, силер билбей калдыңар, анан Айыл апага экөө ээрчип жүрөр эле. Эми Токтосун Тыныбеков дагы акындыгы, комуз черткендиги, сөзмөрлүгү дагы бир теңдешсиз адамдар эле ушуларды. Мен көбүрөөк ойлойм ошо Эстекемдин жанагынтип кинодо дагы жерлерде аткарган жерлеринде сыяктуу болгон эмеси боюнча бул универсал адам экен. Экинчиден биз ошол Оозек адабиятыбыздын чоң үлгүлөрүн баягы последний из магикан дегендей эң соңкусу болуп кетип калышты булар. Анан эми биз азыркы төкмө акындарга, жаш акындарга биз чоңдоону кое албайбыз, анткени заман өзгөрдү. Угуучу дагы өзгөрдү. Илгери кызыл кереге кылып деп боз үйдө биздин аталарыбыз, эми биз өтө эле кичинекей болуп калдык. Биздин аталарыбыз, агаларыбыз ошо боз үйдү кызыл кереге кылып деп аябагандай окча. Театр да ошо болчу, кинотеатр деле аларга ошол болчу, телевидение, радио деле ошол болчу. Ошон үчүн бардык нерсенин бардыгын универсал сыяктуу болуп аткарган кишилердин доору бизди сагынтат дагы, анан жанагынтип шарттар түзүлбөй калганы өкүнтөт дагы. Токтосун агай, ошо сиздердин муун билет
го айтыштарынча. Бирок мисалы биз Эстебес Турсуналиев, Ашырал Айталиев, Тууганбай Абдиевтердин мындай төкмө акын катары айтыштарын көргөн деле жокпуз да. Баягы чоң концерттерде, мамлекеттик деңгээлдеги концерттерде сөзсүз үчөө чыгып биринчи саламдашуу катары эле бир белгилүү бир мүнөттөрдү бергени болбосо, мындай бир аябай айтышкан учурларын баягы Советтер Союзунун цензурасыбы же балким ошол учурда ушу улуттук төкмө өнөрчүлүккө көңүл бурулбагандыгынанбы биз ошол нерсени көп жакшы билбей калдык да. Муну туура баам деп атасың. Азыркы айтыштар, азыр казак акындар менен да айтышып атат. Төкмөлүктөн да булар азыр айтышка көбүрөөк ыкташып алды. Анткени эми канчалык даражада кызыктуу, канчалык даражалыкта мындай көркөм болуп атканы ал башка маселе. Бирок ушул ыкма Эстекем менен Токтосун, Тыныбековдун доорунда башкачараак болчу. Башкачараак дегеним бир теманы алып алышып, айталык 9-май жеңиш күнүнөбү же колхоздун бир жакшылыгы болобу, же болбосо бир юбилей болуп атабы бир атактуу акындын, ошону биринен оозунан бири жулуп алып, мындай көтөрмөлөп, биринен бири кызыктуу кылып, биринен бири күлкүлүү кылып, мындай ал башка ыкмада кетчи. Өзүң туура айтып атасың, алардын айтыш деле эмес, кандайдыр бирин-бири көтөрмөлөгөн, биринин сөзүн улаган ушундай нерсе болчу. Анан ошо мурунку акындардын, төкмөлөрдүн айтыштарын уксак, ошо карап турган элди дагы кошо келиндерге тийишип, аларды да кошо сүрөттөп кетип, анан алар баягы концерт бүткөндөн кийин ыраазычылык иретинде үйүнө коноктоп, чепкен жаап, бир сыйын көрсөтчү дешет да. Албетте, анткени айтып атпаймынбы, эми бул чоң ыраазычылык акынга. Акын деген баягы элди акыны таанытат, анан баатыры таанытат дегендей эле элибиздин бир сыймыгы, даңкы болгондон Эстекемди ошо бала чагынан анан бир нерсени айта кетиш керек, ушунчалык даңкты көтөрө билген, баягы кыргызчада ырыс көтөрүмдүү деп коет. Чыңгыз агабыз ушундай эмеспи, эмне деген ырыстуу тагдырды башынан өткөрүп кетти. Ошондо бир мактаныч сөз, бир мындай көтөрүлгөн, бир көкүрөгүн көтөргөн, бир бирөөнө кичине кемсинткен, сындаган сөздөр чыккан жок. Ал тургай Чыңгыз агабызды эми сөз арасында айта кетейин. А киши бир нерсе жөнүндө айтып атып эле анан мынтип айтар эле. Ошонусун көп эле эстейм. А мүмкүн мен жаңылышып жаткандырмын деп. Ошондой эле азыр эми биз ушундай тагдырга өтүп алыптырбыз. Мен жаңылышкан жокмун деп эле өзүнүкүн эң акыркы чындык кылып эле, элди жапырып эле ошондой сөзгө өтүп алдык. Эми улуубуз да, кичүүбүз да. Бул эми биздин ата бабадан келаткан салтыбызга туура эмес нерсе. Уят, кыргызча уят эле деп коет да, уят дейт мындай нерсени. Анан эми Эстекемди айта берсе сөз көп бул киши жөнүндө. Сиз ушу Эстебес Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиевден баштап мурунку чыныгы талант төкмө акындарды көрүп жүрүп, анан азыркы айтыштарды көрүп атып кандай салыштыруу болот сизде? Эми биздики мисалы мен өнөрүм жазма өнөрдө жаза баягы чийип, тытып, ыргытып, оңдоп, баягы внутренний ички цензура менен жашаган адаммын. Анан мындай сөзгө кылдатыраак караган адамдардын биримин. Анан эми мындай калем менен отуруп, өзүң менен өзүң болуп отуруп жазганда да көп кемчиликтер кетет. Туура эмес сөздөр айталык эми көрүүчү болот, окурмандын жүрөгүнө ошонун таасир эткендей сөздөрдү издеп бара болобуз. Анан ошондой шартта жөн эле отуруп эле баягы төгүп эле айтыш деген эми төкмө деген сөз да бекеринен эмес, ошо жанагы алтын чачыланы төккөндөй да, сөз чачыласын төккөндөй. Ошого ага чоң талант керек. Жанагы айтып атпаймынбы, Эстекемди, Маалымкул деген, эмне деген кишилер, Осекемди. Анан эми алардын өнөрү бир өзүнчө бир өнөр. Экинчиден аларды дагы шарт ошондойго мажбурлаган. Бул эми Салижан агабыз айтчы, азыркы төкмөлүк өнөргө, айтыштарга эми мындай деле чоң сың менен карап эле аларды ыза кылбай эле коелу, бирок коомдун шарты сабатсыздык, такыр эле кат тааныбагандык, эсте тутумду сөздү ойлоону, ошонун нерсенин бардыгына мажбурлайт экен да. Заман өзү шарттайт экен.
Анан ошон үчүн азыр ошол тетиги 100 жыл мурдагы төкмө өнөрдөй, манасчылдай, андай бир керемет айтышка чыккан чоң акындай болуш мүмкүн эмес. Ал эми кичине жасалмада болуп калат. Анын ошо мурдагы даражасынан да кемип калат дечи. Чынында бул адабият, чоң адабиятчы киши, анысы да туура. Анын эми биз эми ал өнөрдүн чогун өчүрбөй жатканыбызга да рахмат айтышыбыз керек. Бирок мен өзүм мындай айтып атпайм, акынчалык адам катарында көркөм адабиятты жашымда бир топко келип калды. Ошон тажрыйбалуу катарында биздин айтыштарыбыз, биздин акындарыбыздын төкмөлүк кыргыз жаштарды айтып атканым азыр эми казактын акындарына караганда кичине өйдөрөктөй сезилет. Себеби мындай шыдыр кетет, жакшы уйкаштары да жакшы, көркөмдүгү да жакшы. Анан кийин кыска муун деген өзү айтышка сонун. Биздин айтыштарыбыздын бардыгы эзелтен кыска муун менен кеткен. Казактарда бул муун узунураак болот экен. Анан кийин домбура менен созулмасы да көп, анан домбура менен ойноп аткан учурда ойлонуп калат экен. Көпкө чейин ойлонуп калат экен. Ойлонгондо туура эмес уйкаштар келип калышы мүмкүн. Анчалык деле. Бирок эми эмне кылабыз? Заман деген өзүнүн чакырыктары болот экен, өзүнүн адамдары болот экен, өзүнө ылайыктуу төрөлөт экен. Анан ошондой биз эми ага да ыраазы болушубуз керек. Токтосун агай, бир жакшы учкул кеп бар да, күчтүү эркектин артында андан да күчтүү аял турат дегенчи. Анан сиз бир айтып калдыңыз эле, ошо Эстебес Турсуналиевдин жубайы бир жакшы сөз сүйлөп, анан ырдап берди эле деп. Эми эстекем жөнүндө сөз болгондо айтып атпаймынбы, мен өтө чоң ыклас менен мамиле кылчумун бул кишиге. Албетте өнөрү өзүнчө, мындай обаятельный деп коет кыргыздарда, мындай жайдары, жагымтал, бир сонун киши эле. Мен ошол кишини көргөндө өзүм жан дүйнөм дагы бир кеңейе түшүп, бир башкача болор элем. Анткени өзү чоң адамгерчиликтүү, жайдары киши эле. Анан күндөрдүн биринде мен ал кечеге катышпай калдым, телевизордон карап отурсам, кече болду. Билбейм, Эстекемдин бир юбилейби же бир башка бир эскерүү кечесиби. Ошондо Рая эже өзү, мен ал кишини анчалык билбейт экенмин, мындай үнү да жакшы, артист болуп дагы ырдап да жүргөн турбайбы заманында. Анан ошо киши ошондо бир чечилип, жүрөгү ушунчалык бир кайгы, муңга, арманга толгон бир ырын ырдады. Үнү да бир керемет экен. Ошондон да мен өзүмө кичине көзүмө жаш тегереткендей болдум. Себеби өмүрлүк жар деген канчалаган бир жылдар көп бул чогуу жашаган, ак кыргыздарда акыреттик деп койчу эмес беле. Ошондой адамдын ажыраштын арманы оңой эмес. Экинчиден жанагынтип обонго, ырга, сөзгө айланса, андан бетер таасири күчтүү болот экен. Ошондон улам мен да баягы калемдин адагы болгондон кийин Эстекемдин жубайына деген мындай бир ыр жазгам. Эгиздин жалгыз калган сыңарындай, муңканып Паганини кыягындай, жан теңин мынча эстеген жандар аздыр, эсили Эстекемдин жубайындай. Жалгыздык чынжырга окшоп жанга батар, андайда көз илинбей таңдар атар, миң амал бир амалдан алсыз болуп, арманды жубата албай арга качар. Тагдырда жоготуу бар өмүрлөшүн, күйүттүн ачуусун ким тегиндесин, жашоодо чайпалуу бар, чачылуу бар, кантсе да колдо аяк төгүлбөсүн. Баар өтөр, мүлдө нерсе кумга айланып, бир гана элес калар нурдай жанып, сызылган обоңгоштоп жүрөк тезди, жаздыкка тамган көз жаш ыргайланып. Капылет дайым кайгы кездешер күн, ал деген эң кыйыны көп кеселдин, дүйнө кең, дагы бар болуңуз, сиз тирүү эстелиги Эстекемдин деп жазгам. Бул көп жылдар өттү. Анан ушул жолкусунда баягы архивимде эметип отуруп кайра эсиме келди ошо Эстекем бүгүн айтар учурда ошо ылайыгы келип калар. Экинчиден ал жеңебизди мен көптөн бери деле көрбөймүн. Эсен аман жүрсө деген оюм бар, тилегим бар.
чын эле эстегендин эстелиги бул. Анткени антип эмне деген арман ырдаганы бул моюндагы парс деле болот, бирок аны аткарыш деген дагы оңой менен келе кала турган нерсе эмес. Эл алдында. Токтосун агай, мен ушу биз экөөбүз өмүрлөшө элек деген уктурууларды даярдайм да. Анан ошондо көптөгөн белгилүү инсандардын жубайларына барып жолугуп, анан маектешип, эскерип, кантип баш кошуп калдыңар эле, анан кандай жашадыңар эле деген суроолордун тегерегинде сөз болот да. Анан ошондо ушу кыргыз аялдары дайыма жесирлер. Дайыма ошо күйөөсүн эстегенде баягы ажыраганына көп жыл болуп калганына карабастан ушундай бир көз жаш менен эстешет да. Анан кыргыздын аялдары ошо күйөөсү каза болгондон кийин кайра турмушка чыгышпайт көпчүлүгү. Бизде азыр динде айтып атпайбы, аял деген жалгыз бой жүрбөш керек, анан балдар айтыш керек, күйөөгө бериш керек депчи. Бирок кыргыздын өзүнүн табиятында кыргыз аялдары ошо күйөөсүнүн элесин сактап эле турмуш курбайт, кайра жаңыртып турмушка чыгышпайт да. Эми ар кимдин тагдыры ар кандай болот го эми, бирок маңдайга жазган нерсе баягы өмүрлөш деген, жан теңим дейт. Орустарда добрая половина деп коет го, ошондой эле адамды, мисалы, эр азаматтын теңи бул аялы. Жан теңим деген бекерден айтылбайт. Анан эми ал касиетти эркек да, аял да бирдей дайыма биздин ата бабабыздан калган мурастай болуп сактап жүрүш ар кимдин ар кандай мүмкүнчүлүгүнө жараша. Анан эми мынау дагы мен сыйлаган, мен өзгөчө мындай бир баалаган адам Байылда агабыздын дагы көзү өтүп кеткенде, мен дагы ушул бир арманыр катарында экинчиден ушул зина эжени угуп жүрчүмүн. Бардык кыйынчылыгына чыдап, баалап, жардамдашып, Байдыкемди кечирип жүргөнүн элден угуп калчумун. Байдыкемдин өзүм болсо мындай кичине көп аралашпасам да анча мынча аралашып жүргөм, а кишини да баалаган киши элем. Ошондон улам а кишинин көзү өткөндө эркин тобу бир кесипке чыкты, ошо көңүл айтуу чыгып, анан ошондо Байылда аганын жубайы Зина жеңеге деген ырым чыкты. Жазмыш тагдыр эркибизге багынбас, жан болбостур дайым соода, дайым жаш. Эми жеңе баа жетпеген бакебиз, бизге дагы сизге дагы табылбас. Бакем далил чынык акын алгандай, алтын нурлуу ырдан сайма сайгандай, уулун сүйүү кандайына эл далил, сиз далилсиз өмүр шерик жаргандай. Көпөлөкчө улам башка гүлдестеп, эселекче айлуу жыргал түндестеп, эркек баркын билбегендер сыяктуу, арабызда аял баркын билбес көп. Акын эмне, биз делелдей пендебиз, эркелетсе эсиребиз кээдебиз, айыптарын түштөн кийин түшүнгөн, ала барман адамдардай көрбөңүз. Айлап жылдап, бир дуктабай бир дуктап, өмүрлөшкө өтөп келген бул кызмат эч убакта эстен чыкпас, эгерде эркек аттуу сизге эстелик тургузсак. Жакшы деп жазгамын. Кийин ошо Зина жеңебиз бир жерден окуган экен, ыраазымын айнанайын, баалап турсуң деген. Чын эле чыгармачыл адамдын аялы болуш оор деп коюшат да, Токтосун агай. Анткени чыгармачыл адам чыгармачылыгын гана ойлоп турмуш тиричиликке энөө келет. Чыгармачыл адам мындай баскан турганын жыйнабай, балким ошо жазгандарын деле жыйнабай таштап салышы мүмкүн. Ошолорду көбүнчө жубайлары баалап, барктап, жыйнап, чогултуп жүрөт болуш керек көпчүлүгүнүн. Бунун аябагандай туура. Бул эми илгери эле бир ыры бар, ыр жазган акын дегениң апенди чалыш немеби, сүйүнүп жүргөн пендеге түк тийбес анын кереги деп. Акындыкы сөзүндө экен да. Ошон үчүн башка жагына кийим кечеси деле, жүргөн жүрүшү деле жанагы апенди чалыштай же бала кыялдай болуп, мындай бир
кадырлоону, кастарлоону талап кылган бөбөктөй болуп жүргөнү ырас. Эми тарыхта мен кыргыз акындарынын тарыхтарын деле көп анча билбейм го, бирок орус адабиятынын тарыхында Достоевскийдин аялы керемет аял болгон. Ушу Достоевский ушул даражага жеткирген. А киши оорукчал киши болгон, эпилепсиясы бар, андан башка дагы айтор. Эми орустарда да сөз бар, эми талант это бул эми ненормальность деп. Ошондой эле таланттуу адамдардын жанагындай ойку кайкы жерлери көп болот эми. Анан Некрасовду айтышчу. Некрасовдун да тарыхын оккам. Ошондо Некрасов өзү да көп катуу оорудан каза болгон. Ушу көп жылдар айлап жатканда ушу аялы укмуштай баласындай кадырлап, баласындай баккан. Анын кадырын, аялынын кадырын ырга жазып кеткен. Ал жөн эле аял деген ушундай деген тарихте баягы эркектер бар го. Аял канча гайраттуу болсо, аял уяттуу болот деп, баягы эркек сымал болуп, өзүн көтөрмөлөп, ошондой касиетте болгон кишилер эмес. Булардын баары аябагандай аялын баалаган кишилер болгон. Себеби аялы эми баягы кыргыздар эң аягы деле айтат, аял жакшы, ер жакшы, вазир жакшы, кан жакшы деп. Ошондой эле аялдын жакшылыгы жалаң үй бүлөгө жашоого эмес, мындай эл үчүн да. Байдыкемдин аялынын айталык, мына Эстекемдин аялынын Эстекеме күйөөсүнө, жолдошуна кылган кызмат эмес, элибизге, журтубузга, тагдырыбызга, эне тилибизге кылган кызмат да бул. Ошон үчүн баалашыбыз керек. Энени көп эле сыйлаган сыйлыктар бар го. Мен илгери бир Работница деген атактуу журнал бар болчу. Работница деп жумуш иштеген аялдар жөнүндө ошолордун тагдыры, ошолордун кесиби боюнча чыккан сонун журнал бар эле. Азыр карачы, биздин аялдарыбызга журналдар жок. Окуй турган, ошондойго окшогон момундай өмүр баянды айта турган, мисал кылып айта турган эч нерсе жок. Ошондо бир жерден ошону окуп калган жерим бар. Мудугар деген бир эл бар экен. Ошо Мудугар элинде аял деген сөз жок экен. Карып калган энени дагы, аялды дагы карыган, 18-деги жаш кызды дагы, 2-деги 3-деги наристе кызды дагы баарын апа дешчү экен. Апа деген сөз менен айтылчу экен да. Анан эми бул дагы улуу урмат да, энеге, аялга болгон улуу урмат. Ошон үчүн биздин көп кемчилдигибиз ушу аялды урматтабаганыбыз, аялды сыйлабаганыбыз, аялдыга кадыр туттуп, ошондон көп нерселерибиз ошондой болуп атат. Токтосун агай, сиздин өмүрлүк жубайыңыз Анар эже. Анын деле түйшүгү бир топ болуш керек. Анан адатта акындар жубайларына арнап ыр жазат го. Сиздин ырыңыз барбы Анар эжеге арнаган? Эми ал мен өзүм бир кызык касиетим бар. Мүмкүн жаман касиеттер, ырларды мен жатка айта албайм өзүм. Эми деп койчу, эс тутум деп коя, ошонусу мыкты кишилер болот эми. Анан ошол унутулуп калган нерселер көп, эми баягы эстей билбей калам. Бирок арнагансыз. Андай ырлар бар эми, албетте арналган ырлар. Акын эми калеми ойноп турат турбайбы, ар неме жазбаса болбойт. Урматтуу радио каармандар, азыр музыкалык тыным жасап алып, анан маегибизди уланталы. Токтосун Самудиновдун калемине таандык Эсенбек Маадамбековдун Айыл түнү аттуу ырын Элмира Кайып кызынын аткаруусунда угалы. Sağınamın, sağınamın argaçan Beşiğine buza bolğun baladay Göк asmanga yıldız tolğun çağında Gün nurunda ayıl tala yüzü
жатқан сыйтыр көлүндө термелип Даниярға башын жөлөп Жамиля Сала сыйқырдай Булақ үнін қош тойунчу дегенсіп Бұлбұл үні безеленет бір тыңбай Булақ үнін қош тойунчу дегенсіп Бұлбұл үні безеленет бір тыңбай Бұлбұл үні безеленет бір тыңбай Безеленет бір тыңбай Программабызды улантабыз. Шашкедеги Дил маек берүүбүздөн угуп жатасыздар. Маектешим акын Токтосун Самудинов. Токтосун агай ыр жазуу менен бирге котормо пародия жанрында ийгиликтүү эмгектенип жана балдар үчүн ырларды жазып, 45 жылдан бери балдарга арналган Бай Чечеке журналын чыгарып келет. Чыгармачыл түйшүктүү эмгек жолунда балдар үчүн журналды эч токтотпой, экономикалык кыйынчылыктарга дагы моюн сунбай чыгарып, заманына жараша улам жаңылап, талапка жараша өргө сүйрөп келе жаткан чыгаан редакторлорубуздун бири. Маегибизди улантуугалы. Анан эме берден да бир ыр жөнүндө сөз болуп кетти. Тууганбай Абдиевдин көз тирүүсүндө жазган ырым болчу бул. Мен деле ошо жакшы көргөн кишилериме, ыкыласым түшкөн кишилерге мындай бир өзүн айтпасам дагы калемди ойнотуп, ушинтип ыр жазып жиберем. Анан эми Тууганбай Абдиевке деп бир жазган ырым бар. Эми бул киши дагы мүмкүн жубайы бардыр, бала чакасы бардыр. Анан көзүнүн тирүүсүнө жазылган ыр болчу. Тууганбай Абдиевке: эскерчи эле эстекем да ардайым, устаттарын ээрчи белги барганын, жууган кезин Токтосунга кошулуп, ал экемдин, осы экемдин дамбалын. Шакиртиңдин бир укса да бир укпайт, заман ушу ага куйкан курушпайт. Капа болбо мадыра баш балдарга, дамбалтурга бет арчыңды жуушпайт. Эзелкиден кеп козгогон эскерип, сенсиң туке бизге тирүү эстелик. Дооронбектин көкүтмөсү бар эле, тилин алып өлө көрбө өрттөнүп. Деп ошондо ооруп жүргөн кез экен, көңүлүм көтөргөндөй болуп, айтсам, ой токойнан рахмат, ошол Кудай берген өмүрдү жашаарбыз. Мени эстеп, мени мынтип ырга айлантканыңа рахмат деген. Токтосун агай, сиздин ушу эпиграммалар, пародиялар деген китебиңиз бар го. Сонун пародиялар, сонун тамашалар бар да. Анан ошо илгери ушундай бир жакшы нерсе бар эле, достук шарш деп тамаша иретинде акырын чымчылап жазгандар болчу эле. Кийинки кездери ушундай сонун жанрлар дагы жоголуп бараткандай да. Мындай да болуп атат. Эми көбүнчө телевидение, радиого артисттер экранга чыгып ушундай болуп атат го. Анан эми жазма адабиятта эми аябай эле китептер көп чыгып атат. Бирок жанрлар, айталык тамсил деген жанр болот. Достук шарш деп атасың өзүң. Пародиялар, эпиграммалар эми жазылып да жатат, бирок
мындай өзүнчө бир арена, өзүнчө бир эме деп койчу аянтча болуп эл менен жолугушуулар, кызыгуулар баягы замандардай болбой калды. Анан акын деле ушундай да. Аны мындай эл угуп турса, кол чаап турса, суроо жооп берип турса, кичине баягы атты саяпкер таптагандай болот экен. Анан биз деле өзүбүз менен өзүбүз алышып калбадыкпы? Анан эми мына эпиграммалар, пародиялар деген китебим чыккан, айтылбай турган сөз эле дегеним чыккан, сага берсем керек эле. Мен деле ошол акындарга мындай калемдештериме бир чети көтөрмөлөп, бир чети көңүлүн ачып, бир чети тийишкен ырларды жазып жүрөм. Мен ошо сологойдун оңу бар дегендей, мен ошого ыгым жакшы ошого. Өзүм дагы Буга дагы бир мындай өзгөчө талант керек болуш керек. Тамаша, юмор күчтүү. Эми ошол юмор деген эми ар кимде эле бар го. Асиресе мен ошо калемдештеримдин аракеттерин, алардын айтып атпаймынбы, шорун өзүмдө эле тартып жүргөн эми жана эле бир ой жакшы жазып турдусуң деген сөз дагы эмеге адамга дем болот. Ал бала чакага чайпай бере тургандай кылып баягыдай калем акы жок болгондон кийин андан бетер кичине көңүл чөгөттүккө түшүп калат экен акын жазуучу деген. Эми артисттерге жакшы эле болуп атат. Артисттер эми эл алдына чыгып атат. Тойлорго барып атышат. Көтөрмөлөгөн кишилер, чөнтөктүүлөр көп экен. Анан ушундай эмне кылабыз? Пайгамбар баарга ыраазы дегендей болгон нерсеге ыраазы болуп турушубуз керек. Анан бүгүнкү мына отуруш экөөбүздүн ортобуздагы мына эстекем жөнүндө сөз керек нерсе. Карачы, туура бир ай калган экен эстекем 90 жылдыгы. Бул киши жөн эми айта берсе арман көп дегендей, бул кишиге бир топ кеткенине көп эле жылдар болуп калыптыр. Же көчөнүн аты берилген жок, же эстелиги тургузулган жок. Эми 90 жылдыгы кантсек дагы белгилей турган дата экен. Эми заманына жараша үрп адаты болгондой эле болуп атат. Бу дагы арман. Ал тургай мен айтам, кызмат адамдарын, саясий кызмат адамдарын дагы адамдар мыкты чыгаандар бар дечи, бирок өнөр адамы мен баарынан жогору коем. Өнөр адамы бул өзү оозуна шайтан түкүргөн, бул эми бир керемет да. Ошон үчүн алар элибиздин адамдар, эл адамы. Токтосун агай, колуңузда мына эпиграммалар, пародиялар китебиңиз турат. Үнүңүз да бир сонун керемет. Эми бир 2-3 ыр окуп бербейсизби? Окусам окуп берейин. Мына пародия китеби Ошо пародиялар кызык да. Эми пародиялардан акын сага айтарым деп ушу пародия өзүм дагы жөн жайырларды жазган деле акынмын, аны билесиң да. Лириканы да жазамын. Балдар үчүн да жазасыз. Балдар үчүн да жазып берем. Анан акын сага айтарым деп ушу пародия китебимди чыгарарда мынтип өзүмө өзүм кайрылгам. Жазгандарың баарынан мага жаксын, жаалыгатуу сынчыны карабассın, сапырылса кызылы өзү чыгат, саманына топону аралашсын деп калемдештерим айтып атканым. Талантка эмес таянгын кара күчкө, жадабагын жазгандан араң үчкө, жазып жатып жадыңдан чыгарбагын, жашоо керек экенин пародистке деп. Ошо эле эми пародия деген эми баягы тамаша ыр экен, ошолордун айрымдарын окуп берейин. Жолочу Рыспаев деген билесиң, өзү дагы юморист, сынчы, сатирик акын. Анан ошол эми акындар кызык эми. Сен дагы ыр жазат болушуң керек, мен анда-санда угуп калып жүрөм. Анан мынабу өзүбүз жөнүндө бир кызык ойлорго түшүп эле жаза беребиз. Жолоочунун момундай ыры бар өзүнө жатып алып аялыма кеңештим. Жакшы акынды коноктоого не жетсин? Салакасы арак эле тийбесе, сабиз чөпчар теңи калат көбеттин деп. Мен анан ошол ырын алдым дагы жаман конок жакшы акын деген бир пародия жазгам. Жалгыз өзүм муну чечер эмесмин, жатып алып аялыма кеңештим. Кандай дейсиң, жакшы акын бар мен сүйгөн, андай жанды коноктоого не жетсин? Биз жебесек ага кенен жетет деп, ал мөрүктү бирден чыктык эсептеп, келелекте акча камдап таксиге, ойлоп турбуз саат 1-де кетет деп. Жолда калсын анын жорук жосуну, карап туруп аялымда чочуду, ыр тууралуу кайдан айта кой делек 45 мүнөт поэмасын окуду. Желинбеди казы менен куйрук май, адат экен ичкиликти шыңгытмай,
Салакасы абдан тийди аракка, а эртеси калды тагыр кылгыркпай. Далай идиш сынды дечи сынарын, эрдим тиштеп мен баарына чыдадым. Билбептирмин мынча жашка келгени, жакшакындан жаман конок чыгарын дейт. Ооба, андай да бар. Жакшы агай, эми сөз соңунда азыр эмне менен алектенип атасыз, эмне жазып атасыз? Сиздерди баягы согуштун балдары деп коюшат. Мына 9-майда келатат. Балким ушул боюнча да бирдеме жазып атасызбы? Бай чечекейди кылдыратып атсаңыз керек. Бай чечекей, анын туура, ушу бай чечекей быйыл өмүрдүн суудай, саладан куюлган кумдай дечи эмес беле, ошондой укмуштай. Мен ошентип айтсам, баары эле айтат, биздин өмүрүбүз деле ушундай суудай болуп эле тез эле агып атат, күндөн күн, айдан ай жылып атат деп. Мына Бай чечекей журналына баягы мен башкы редактор болуп, баягы бешигин терметип дегендей болуп келгениме келаткан январда 45 жыл болот. Бай чечекей журналы 45-ке чыгат. Эми андай эле кичинекей журнал, бөбөктөрдүн журналы, Бай чечекей деген кичинекей эле гүл, ошону 45-ке чыгыптыр деген сөз да өзү мындай чоң сөз экен. Ошон үчүн ошого жасалып аткан аракеттер бар. Себеби 45 жылдыгы Бай чечекей журналы үчүн, мындай бир балдар үчүн, бөбөктөр үчүн майрам сыяктуу болуш керек. Экинчиден, журнал эми азыр эл алып атат. Мына пандемия учурунда дагы эл дагы көп кишилер иштебей да калды, мугалимдер сабак да бербей калды. Ошондой шартта Бай чечекей журналы 5000, 6000, 7000 тираждан нускадан кемиген жокпуз. Мына ошол учурда дагы ай сайын чыгып аттык, ай сайын алып атышты, подписка деп коет, эми почта менен кетип атат. Биз андай эле көчөгө көп тарата албай калдык, мугалимдерден баягы эмне деп койчу, настроениеси деп коебуз. Маанайы дагы баягыдай болбой калды, кыйынчылык болуп атат. Ошого карабастан Бай чечекей журналы азыр почта менен мына кийинки 4 ай 5 айдын ичинде 5000 менен чыгып атабыз, почтага тарап атат. Муну үчүн мугалимдерге, ата-энелерге, бөбөктөрүбүзгө чоң рахмат айтабыз. Биз да ошо бөбөктөрүбүз, кыргыздын балдары, кыргыздын кетик тиш, алтын көкүл балдары башка улуттардын балдарынан кем болбосо экен. Ашса ашып турса экен, билимдүү болсо экен, таланттуу болсо экен, муну айтып аткан эстекемдей деген тилек менен жашаган учурубуз эми. Ар бир кыргыз баласы, мына казактарда бир жакшы уран бар экен. Ар казак менин жалгызым деген. Ошондой эле биз кичинекей улутпуз, казакка, өзбекке салыштырганда. Ошон үчүн ар бир кыргыз менин жалгызым дегендей, бирибизге бирибиз күйүп, бирибизди бирибиз түшүнүп, баалап, сыйлап жашашыбыз керек биз. Ошон үчүн биздики биринчи тепкич болуп атпайбы? Ошон үчүн менин жоопкерчилигим бар мында. Кыргыздын бөбөктөрү, балдары, наристелери акылдуу болсо экен, билимдүү болсо экен, таланттуу болсо экен деген тилек менен жашап атабыз. Эми ошо журналдын ошо 45 жылдыгы аз эле калды. Эми юбилей десек да болот, майрам десек да болот. Ошого жасап аткан аракеттерибиз бар. Жакшы, чоң рахмат агай, сизге ден соолук каалайм. Рахмат. Чыгармачылык ийгилик, эргүү болсун. Чоң рахмат келгениңизге. Урматтуу радио каармандар, сиздер Шашкедеги Дил маек программабыздан уктуңуздар. Бүгүнкү уктуруубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын эл акыны, даңк медалынын ээси, Бай чечекей балдар журналынын редактору Токтосун Самудинов болду. Программаны даярдап эфирге алып чыккан Назира Абдукаимова. Саламатта калыңыздар.